Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу жамаат, hurmattуу эже сиңдилерим. Нафил намаздар же болбосо нафил ибадаттар тууралуу сиздер менен сөз кылабыз кыздар. Нафил деген сөздүн аныктамасын айта турган болсок кыздар, бул бизге милдеттирилгенден тышкары ашыкчасы болуп эсептелинет экен. Башкача айтканда, мисалы, Аллах субханала тааля бизге 5 мал намазды милдет кылды. Ошол 5 мал намаздан тышкары ашыкча окуй турган намаздар, булар нафил намаз болуп эсептелинет экен. Аллах субханала тааля бизге ажылыкка барууну милдет кылды. Ошол ажылыктан тышкары умра кылуу бул нафил ибадат болуп эсептелинет экен. Ошондой эле кыздар, Аллах таала бизге Рамазан айында орозону кармоо милдет кылды. Рамазан айынан тышкары кармай турган орозобуздун баары нафил орозо болуп эсептелинет экен. Аллах субханала тааля бизге зекетти фарз кылды. Ошол зекеттен тышкары кылган кайрымдуулуктарыбыз, садаканын баары нафил ибадаттар болуп эсептелинет экен. Биздин кылган зикирлерибиз, салаваттарыбыз, жакшы амалдарыбыздын баары, булардын баары нафил ибадаттар. Кошумча бизге парздан тышкары кылып жаткан кошумча ибадаттар болуп эсептелинет экен кыздар. Эми ушул нафил ибадаттар биздин шариятыбызда, биздин динибизде кандай каралган, буларга кандай өкүм берилген десе, бул кандай десем, өтө баалуу болуп эсептелинет экен. Балким кээирки адамдар айтышы мүмкүн, эми нафил намаз го, бул жөн эле нафил намаз, буну окубай деле койсо болот депчи, мындай сүннөт намазды окубай деле койсок болот дегендей кылып айтышы мүмкүн. Бирок чындап карай турган болсок кыздар, бул өтө баалуу намаз болуп эсептелинет экен. Себеби дегенде кыяматта бизди куткаруучу намаздардын бири болушу мүмкүн экен. Бул тууралуу көптөгөн аяттарда хадистер келген экен. Кыздар, мен силерге хадис айта кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып берет экен. Бул кыздар кыямат кайымда сурак болуп жаткан учурду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берип атат. Аллах субханала тааля өз пендесин суракка тартат дейт. Анан Аллах субханала тааля билип турса дагы, өзү билүүчү, көрүүчү зат болсо дагы периштелеринен сурайт экен. Барактаткыла, өзү жасаган жакшы иштерин өзүнө окуткыла дейт экен. Барактагыла дегенде кыздар, бул амал китебин, ар бир адамдын өзүнүн амал китеби бар, Ошол амал китебин барактаткыла да өзү жасаган жакшы амалдарын окуткыла дейт. Эгерде анын жанагы 5 мал намаздары аз болуп кала турган болсо, кыздар, Аллах таала сурайт экен, анын 5 мал намаздан тышкары дагы намаздары бар бекен? Анда периштелер жооп берет экен, 5 мал убак намаздан тышкары анын тахажжуд намаздары бар экен, духа, ишрок намаздары бар экен, тобо, истихара жана башка нафил намаздары бар экен деп жооп бергенде Аллах субханала тааля айтат экен, зиду, кошкула дейт экен. Анын 5 убак намазына кошуп бергиле дейт экен. Көрдүңүздөрбү, жанагы биз окуп жаткан сүннөт намаздарыбыз бар го, же болбосо башка нафил намаздарыбыз, ошолордун баарын кошуп бергиле. 5 мал намаз жетпей калдыбы, ошолордун ордуна кошуп бергиле, толуктап салгыла деп Аллах субханала тааля ошентип айтат экен кыздар. Андан кийин Аллах таала зекети тууралуу сурайт экен. Эгер зекети жетишсиз болуп калса, башка кайрымдуулуктары барбы деп сурайт экен. Ошондой эле Аллах таала ошол адамдын орозосу тууралуу сурайт экен. Орозосу жетпей калса, ал Рамазандан тышкары дагы кармаган орозолору барбы деп сурайт экен. Ошентип аягында кыздар, Аллах субханала тааля ошол нафил ибадаттар менен өзүн сүйгөн пендесин ошол нафил ибадаттар менен жана фарздарын баарын толтуруп туруп, амал китебин толтуруп коет экен. Көрдүңүздөрбү кыздар? Демек, нафил ибадат биз үчүн өтө маанилүү болуп эсептелинет экен кыздар. Биз азыр ушунчалык алсыз болуп турганда, фарздарыбыз жетишсиз болуп турганда, нафил ибадаттарды кыла турган болсок, акыретте ошол бизге куткаруучу дагы ибадат болуп эсептелинет экен кыздар. Ушул нафил тууралуу дагы хадистерден айта турган болсок кыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат экен, адам баласы ар бир таңды атырганда өзүнүн муундарына, ар бир муунуна Аллах таалага шүгүрчүлүк келтириш керек экен кыздар. Бул хадистин мааниси кыздар. Мисалы, бул жерде айтып атат, адамдын 360 мууну бар дейт. Муун деген эмне? Муун деген кыздар, бул биздин сөөктөрүбүз, ар бир кыймылыбызга жооп берген, бири-бирин жармаштырып турган муундар. Ошол муундарга, ар бир муунга адам сөзсүз түрдө садака бериш керек экен кыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, шүгүрчүлүк келтирип садака бериш керек экен дейт. Эми элестетиңиздер, бизде 360 муун бар. Эгерде биз күнүгө ошол 360 муунга садака бере турган болсок, бир муунга эле 10 сомдон бере турган болсок, канча болуп кетет? 3600. Эгерде күнүгө ошондой бере турган болсок, же болбосо бизге ушундай бир күнүгө ошол
муунуңарга садака берүү үчүн мондай амалдарды кылгыла деп кое турган болсо, биз үчүн өтө бир машакаттык болуп калмак. Бирок бул жерде айтып атат, силер беришиңер керек деп атат садаканы. Силер эмне шүгүрчүлүк кылышыңар керек деп атат. Андан кийин ошол бизге машакаттык болуп калбаш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улап кетет экен хадисте. Бирөөгө жардам берүү дагы бул садака болуп эсептелинет дейт. Бирөөгө жардам берүү кандай гана жардам болбосун, бирөөнүн жолдон өткөрүп коесузбу, бирөөнүн бир нерсесин ташып коесузбу, кандай гана жардам болбосун, бул дагы садака болуп эсептелинет. Ошондой эле жакшылыкка чакыруу. Жакшылыкка кантип чакырабыз кыздар? Келгиле намаз окуйбуз, келгиле зикир чалабыз, келгиле жолук кийебиз, келгиле жакшылыкта жарышабыз, келгиле Куран окуйбуз деп ушинтип жакшылыкка чакыруу бул дагы эмне болот экен? Садака болуп эсептелинет экен. Ошондой эле жамандыктан кайтаруу кыздар. Келгиле күнөөдөн ары болобуз, келгиле ушактан ары болобуз, келгиле уурдабайбыз, келгиле жалган сүйлөбөйбүз, келгиле бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырбайбыз. Ушундай жамандыктан кайтаруу болгон жолдор дагы бунун баары эмне садака болуп эсептелинет экен. Ушундай нерселерди кылсак дагы биз жанагы муундарыбызга садака кылгандай болуп эсептелинет экен. Шүгүрчүлүк айткандай болуп эсептелинет экен, бирок ал жетишсиз да баары бир. Ошондо акырында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам толуктап кетет экен. Жыйынтыгында ишрок жана духа намазын жана күн шашке болгон учурда окуй турган болсо, ал жанагы 360 муунга толугу менен садака бергендей болуп эсептелинет экен. Көрүңүздөрбү? Субханалла. 360 муунга тең садака бергендей болот экенсиз кыздар. Кайсыл намазды окусаңыз, эгерде күн шашке болуп калганда ишрок менен духа намазын окусаңыз, 4 рекет намаз, 2 рекет ишрок намазын, 2 рекет духа намазын. Шашке деген мал кайсыл мал кыздар? Шашке деген күн көтөрүлүп, уже бир саат 9-10 болуп калган убакыт. Ошол малда биз эмне ишрок жана духа намаздарын окуй турган болсок, биз өзүбүздүн муундарыбызга садака берген болот экенбиз кыздар, көрдүңүздөрбү? Эми Умму Хабиба жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башка жубайлары айтышат экен, биз ушул хадисти уккандан кийин ушул ишрок менен духаны, ушул 4 рекетти жана 5 мал намазы менен кошо окулган сүннөт намаздарды эч калтырбадык дейт. Ушул намаздарды эч калтырбадык.